Америка, Чикаго достор. Кыргыз экенин унутпайбы, оюнда деле жок да. Эмне үчүн Кыргызстан товарлары Америкага кирбейт деген суроо. 2 күн ичинде эле 6 убийство. Караш деп афро-америкалыктарды кыргыз тилинде айтылат экен. Кыргызстандан келген чалап. Америкада жүрөт, момун жакшы табаттыр. Мага бир $500, $200 жөнөтүп койсом эмне болмок эле. Жаңы идея биздин Кыргызстандагы ишкерлерге это консервированный плов. Чена сепен кош деп көрсөң? Башкача экен да. Мен ойлойт элем, негизи Америкада эч кимге таарынбаш керек. Саламатсыңарбы? Мен Нурлан Мирзаматов, бул Мирзаматов влог. Азыркы учурда Америкада жүрөм. Чикагодогу кыргыздар кандай көйгөйлөр менен кездешет, келечегине кандай пландар болгонун бул жакта Кыргыз коомдук борборунун мүдүрү менен майк куруп кетебиз. Мына логосу жана бул имаратта жайгашкан экен. Бисмилла. Кирели анда. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздар? Жакшы. Кыргыз коомдук борборунун мүдүрү Умар мырза менен бирге сүйлөшүп отурабыз. Умар мырза, Умар устаз дейм окшойт. Кандайсыз? Жакшы, рахмат, кош келдиңер. Негиз биздин көрүүчүлөр үчүн өзүңүз жөнүндө, аты жөнүңүздү, жашыңызды, үй бүлөңүз жөнүндө ошо Америкага келгениңиз боюнча бир кыскача айтып кетесизби? Кандай деп ойлойсуз? Мен өзүм Кочкордун кулуну болом. 1978-жылы төрөлүп, 98-де ошо Египетке окууга баргам. Ошол жерде Али Аскар университетине биз бир канча группа менен бардык. Уйгурлар, кыргыздар бар аралашып. Анан ал жерден өтүп, ошо араб дүйнөсүндө 22 мамлекетке тараган ошо илимий, адабий, исламий журнал. Ошонун координатору болуп иштедим. 7 жылга жакын. Бул ошо Египетте Ахрам деген газета бар, өзү тиражы 1 миллиондан ашат да, эми эң чоң газета, ошонун астындагы бир журнал болчу. Ошол жер координатор болуп, ошол жерде иштеп, өзүм 3 балам бар, жубайым бул жерде чогуу ошо эме Америкадабыз. Ошо эл менен чогуу иштеп, ошо кыргыз комьюнитиде элге кызмат кылганга аракет кылып атабыз колдон келишинче. Америкада 12 жылдан бери жүргөн, азыр туруктуу компаниянын негиздөөчүсү Жолдош Бейшенбек менен майктешип келдик. Жолдош, кандайсың? Жакшысың? Жакшы, рахмат. 1 жылга эле келген экенсиң башында. Анан ошентип анан дагы бир 12 жылга калып кеттиң. Бул жакта биздин типографияда дизайнерлер отурушат, кичине бардак. Кимдер заказчиктер? Биздикилер бар, башка улуттар бар, мына алып көрсөк болот. Бул жаңы категорияда футболка, DTF деп коет. Бизнестегилер өзүнүн бизнесине баштап атканда мындай униформаларды тиктиришет. Командасына? Командасына. Бир эле футболка эмес, мындай чоң баннерлер, жанагындай трактарга, чоң трейлерге чаптайт го ошондойлорду, машиналарды жамат кылганга чапташат. Жана азыр кыргыздар көп келишип, көп бизнес ачылып атат го. Цветочный, рестораны, меню, униформы, шаптардын жанагындай немелери, униформалары бардыгы да, короче. Бизнесте баштайм деген адам нолдон баштап полный биятын чыгарып келет да. Канча кетирдиң айткан баса ошол типографияга? Канча акча киргиздиңер? 100 миңден ар жак бер жагынан ашып кетти. Ошо мол аппараттын баардыгы эле кымбат турат. Бердиги эле бер жагы 50 миң турат. 100 миңден эле ашат окшойт, мол бирөө эле 50 миң тегерек да. Бул коногубуз Аско. Аско өзүң жөнүндө таанышып кетсең, канча болду? Аты жөнүң ким? Канча жыл болосуң? Менин атым Асхат. Мен Америкага келгениме 1,5 ай болуп калды. Жайында учуп келгем июндарда. Бул жакка келер себебим максат грин карт утуп алган болчумун бул жак. Ошол менен келип бул жактан да жумуштарды баштайлык деп чечтик. Менин жашым 24. Окууну бүтүргөнсүң, университет бүтүргөнсүң. Окуган эмесмин, мындай айтканда. Окууну жарым жылдан таштап салганмын. Өзүм предпринимательство жакка кетип, предпринимательство жак менен иштеп, алектенип көп сфераларда иштедик. Бул жактан да ошо машина менен иштешип жүргөн, башка проекттерде жүргөн, генераторлор менен да иштеген партнерлорум менен бул жактан жаңы проекттерди ачайлык деп чечтик. Азыр ошо келип жаңы адаптация болот, мындай айтканда. Орустар айтканда розовый очкини чечтим. Биринчи ошо кыргыздарга чогула турган бир жер керек экен, анан ушул сиз көргөн зданияны көрдүңүз да. Ушуну чогулуп сатып алганбыз. Бул ошо кыргыздардын мүлкү. Анан эми биздин эң чоң эле миссиябыз, максаттарыбыз эмне? Бул жерден көп мекендештер келди. Мен келген убакта 6-7 миңдин тегереги деп айтып жүрүшчү да бала чака менен. Азыркы убакта 30 миң тегереги болуп калды. Чикагодо эле. Чикагодо, кыргыздар. Бул Россиядан акыркы 2 жылда бир аябай көп келди. Бир жок эле бир 20 миңге жакын келди деп айтылып атат. Так санын деле билбейбиз, бирок болжол менен ошондой. Анан жана кээ бирөө көбөйтүп айтып кое берет, бирок менин жеке оюм боюнча ошо бир 20 менен 30-дун ортосунда кыргыз бар да.
Биздин эң биринчи максаттарыбыз ушу келечек муунга кыргыздын атын унуттурбашыбыз керек. Тилин, дилин, ким экенин мурас да. Ошону кантип сактап кала алабыз? Ошолорго кантип жеткиребиз деген бир суроолор аркылуу анан пландар, максаттар курулду да. Мисалы менин курагымдагылар же Кыргызстанда төрөлүп келгендер Кыргызстан менен эмеси бар, байланышы бар. Ата-энеси бар, тууганы бар, барып келет дегендей. А бирок биздин балдарыбыздын балдары Кыргызстанды унутуп калышы ыктымал. Ал ошол нерсени унуттурбаш үчүн биз бир иш кылышыбыз керек да. Эмне иш кылабыз? Ошондой кыргыздарды бирикирип, эң биринчи ошо тилин, тарыхын, маданиятын, дилин сактап кала турган бир нерселерди уюштуруш керек, куруш керек. Бул мектеп кирет, садик болушу мүмкүн, маданий иш-чаралар болушу мүмкүн. Ошо мурасты бир эптеп акырындан сиңириш керек да. Эми бул чоң татаал иш, узун иш да, кыска бир жылда же бир айда бүтө турган иш эмес. Бул балким өмүр бою биздин өмүрүбүз ошону менен эле өтүшү мүмкүн. Ушул иш менен алек болуп, ошол убакта биз келечек муунга ошо кыргыздын эмесин сиңдирип кала алабыз да. Болбосо азыркы жаштарыбыздын баары келет, иштейт, окуйт, жумуш менен алек. Балдар эмне тарбия алып атат, кыргыз экенин унутпайбы? Мисалы, мен чынын айтайын, жарымынан көбү оюнда деле жок да. Азыр түшүнүп алыш үчүн бул жакта силердин типография компанияңар. Ал жакта ачкандар канча болду? Аз эле болду окшойт. Бир 2 жылдай болуп калды. 2 жыл. Бул жакта бул башка компания. Бул Арашан. Арашан. Основной фокусубуз Арашандабыз. Арашан боюнча Америкага, Кыргызстандан алып келген продукттарды көрүп койсок болот экен достор. Ал жерде мисалы мен азыр көрүп турам, бал бар окшойт, Бул эң биринчи баштан бизнесиңер да? Бал аркылуу баштагансыңар. Кыргызстандан келген бал. Биринчи биз негизи товарларды мурун эле Болгария, ар жак бер жактан алып келчүмүн. Анан опытта Amazon'да продажа бар болчу. Всегда суроо пайда болчу, эмне үчүн Кыргызстан товарлары Америкага кирбейт деген суроо. Биздики деле кирсе болот деп, анан ошентип жүрүп, анан биздин президенттер да оңго келип кетип атпайбы? Ошондо бир учурда да президент айтып калды, биздин балдарыбыз самый натуральный депчи. Анан чын эле да балды жетип жүрүп, анан балдан башталды. Эң биринчи Amazon'да жакшы продажа баштаган бул. Анан Amazon'дон элге берип, элдин фидбегин алып, ревьюс, анан кийин отзывын алып, анан магазинге чачып. Биринчи неме B2C кастомерге туура сатып көрсөңөр да, розницу. Raw honey. Туура эле? Келе жаткан бул жака адамдарга айтарым, ушул тилди жакшылап үйрөнүш керек экен. Анткенде мен тиги жактан келерде 3 айдай окуп, 3 айдай үйрөнүп, анан бул жака келген совсем жетпей калды да, сөз байлыгым. Пришлось баарын тең обратно изучать дегендей. Анан көп адамдарды көрдүм бул жактан, кыргыздарды. Кээ бар экен 5-6 жылдап жүргөндөр бар экен. Алардан сүйлөшсөң тилди билишпейт экен дагы элечи. Алар 6 жылдан бери неге тилди үйрөнбөй жүрүшөт? 6 жылдан бери эмнеге тилди үйрөнбөйт деген 3 адам менен жолуккум го дейм. Ответтери бирдей эле болду. Биз бул жака келгенде либо тил деди, либо акча табыш керек деди. Бардыбыз тең акча тапкан эмени тандап туруп ошол руслан менен кеттик деди да. Так болсо ошо тилге особо внимание бербей, көбүнчөлөр трактка чыгып кетип, иштеп кетип, анан доставка деп жүрүп тил жагына көп внимание беришпейт экен да. Ошол эле Кыргызстандын мындай пузыры деп койсок, ошол эле пузыры бул жак келип ошондой эле пузырга түшүп калат экен анда, ошол эле чөйрөнүн алкагында жүрүп, кыргыз тилдүүлөрдүн арасында жүрүп. Кыргыздар эле эмес, бул жакта көп өлкөлөрдөн келгендер. Многонациональная страна экен, как көп өлкөлөрдөн келген адамдардын баардыгы тең көбүнчө тилди билишпейт экен. Мексикадан келгендер, Европадан келгендер, индустар көп экен бул жакта да. Ошолар дагы тилден бир аз качышат экен да. Кээ бир өзүбүздүн мекендештерди, бизнесмендерди үгүттөйбүз. Мектеп ачкыла, садик ачкыла деп. Кудайга шүгүр, азыр бир 2 жигит, бири Кыргызстандан, бири бул жерден мектеп ачып атат бул жерде. Сатып алышты, ремонту бүттү. Буюрса ушул эмдик жылдан баштап кадимкидей эме кирет, Silk Road деген мектеп. Бир жакшы бир каражат коротуп эле ушул жакын эле жерде мектеп алынды да. Садиктер болуш керек деп атабыз, балдарга эме кылыш үчүн. Бул жерде карап көрсөк, башка улуттун өкүлдөрү деле ошолорду кылып атат. Америкада мынча демократиялык өлкө болгон үчүн чындап мындай демократия бар да. Сенин оюңду, пикириңди эме кылып отурбайт, талдап отурбайт. Наоборот, биздин сырттан келген бир маданиятты же бир ойду, пикирди бул баалуулук деп эсептеп туруп, ошону сиңиргенге аракет кылышат да. Бир жакшы жаңы жолдор салып кете берсек, кыргыздын аты Америкада уже таанылып калат.
Кыргыз биздин келечек мунун өзүнүн ким экенин унутпайт. Эртең бүрсү күнү мына узун чоң максаттардын бири бул Кыргызстанга пайдасы тие турган адамдар чыгат. Достор, мына Кыргызстандан келген чалап. Өзгөчө ребрендинг Америка кылып жасалыптыр. Англисче жазылып турат, Шоро чалап. Анан ал жеринде логосу, Арашандын логосу да көрүнүп экен. Бул жакта кандай офисиңер? Биздин бул жакта конференция болчу, коноктор тосчу немебиз. Бөлмөңөр? Мен отурам жакта, Азамат отурат. А бул жакта силердин планыңар окшойт, көрсөтүп коелу. Ар кайсы жазабыз. Биз баягы абдан мындай структура системада жазышат го, андай жок, чыныгы бизнесте мындай бир аз чачыраган эле түрдө жазылат окшойт. Бул жагында Азаматтын балдары келгенде чийип ойноп кетишет, алар да бар. Кичинекей балдар бар. Важный нерселер жазып. Сиздин оюңузча, кыргызстандыктар, кыргыздар эмне үчүн Америкага келип атышат? Негизгиси жана биздин блогерлер жакшы реклама кылды. Америкада Тракой компаниялар акча тапса болот экенби? Компаниялар, айтилер деп анан азыркы убакта бул соц тармагы аябай жайылып атпайбы? Анан мен Кыргызстанга барганда деле көрдүм. Жаштардын баары эле Европага, Америкага кетип эңсеп турат да. Себеби Кыргызстанда өзүнүн келечектерин мындай толук көрө албай калып атат. Баардык азыркы жаштар мындай акылдуу. Мурунку мындай ата-энеси айтса ошону кылып аткарып жүрө берген жок. Азыркылар изилденип атат, аракет кылып атат. Россияны карайт, Европаны карайт, маалыматтар менен көп маалыматты алган үчүн, мен эмнеге ошентип эле кичинекей жерде камалып турушум керек, мен да бир жакшы карьера кылып, мен да жакшы жумушка жетип, жакшы жашайм деген максат менен жаштар көп аракет кылып атат. Анан ортодо эмелер да бар. Турмуштан кыйналып, анан бул жакты көргөндөн барса, трак айдаса болот экен да. Ошону менен көп акча табылат экен. Болсо болот экен. Такси болсо болот экен. Доставка ишчиси болот экен. Акчасы жакшы, албетте Кыргызстанга барганда 10 эсе, 20 эсе жакшы да. 1 жыл дебей, 1-2 жыл, 3 жыл кыйналышат. Кыйналып атышат, акырын бирок ишин таап кетип атышат. Мурунку келген студенттердин көбү бул жарга 10 жыл мурун, 15 жыл мурунку келгендер көбү студент болуп келген. Алар биринчи келгенде кичинекей таксиден баштап жүрсө, уже азыр секирип IT тармактарына кирип кетишти. Айлыктары жакшы. Минимальный эмес 67 миңден баштап 70 миң болсо жылдык эмеси. Бул налог алынгандан кийинкиси же налог менен биргеби? Налог менен бирге болуп калат. Азыркы убакта мисалы 100дүн тегерегине чейин 100дөн өйдө ашып аткан балдар бар да. Налог бир 30-35% болуп кетет экен го. 35%. Бул эмеге жараша, мисалы бойдок адам болсо ошондой да, анан семьясы болсо, бала чакасы болсо, андан азаят. Бирок коопсуздук жагынан чоң эле проблемалар бар турбайбы? Бул жакта райондор менен бөлүнөт экен. Мисалы үчүн Чикагонун өйдө тарап жагы райондору более спокойно болгондор экен. Анан ылдый тарап жагында Саутсайд деген район бар экен. Ал жака деле жаңы келгенде жумушту баштаганда ошо машина алып доставкадан баштадым. Ушул Саутсайд деген районго барып Саутсайд деген достор бул ошол эле Чикагонун түштүк жагы, ал жакта көбүнчө геттого жакын афро-америкалыктар, биздин кыргыздар уже айтмакчы, карыштар жашаган райондор экен. Ошол жака кирип кетип аттың. Афро-американецтер жашаган район экен. Ал жака кирип бир күнү, воскресенье күнү кирип кетип 3 саатта иштеп, анан көп жерлерге барсам, заведенияларга кирсе, алар айрылмалат экен кадимкидейчи. Мындай как бронированный щит катары. Бизде Кыргызстанда обмен валют бар го, ушундай сыяктуу эле көргөзүп, жабык экен товарлардын деле тамактарын бергенде ушундай через маленький район берет экен. Ошолорго алып, жалаң эле караштар, ал жака барсаң, сени башкача карашат экен да, с недовольством. Анан ал жактан келгенде барып нелерди карадым, баннерлерди. Меники английский толук болбой өтүп баратып, көбүнчө баннерларды иммигранттар менен связанный жазып эмелер турду да. Чернокожие люди не рады иммигрантам деп жазылып, өзүнүн жагында эле жазылып турат да. Ушул кезде дос балам ачалып калды, каякта жүрөсүң дейт, ушундай деп айтып берсем, ал жерде жумуштун баарын токтоп, өйдө жака айда деди. Анан не болду десе, именно ошо суббота, воскресенье күнү эле мага видеолорду жиберди, именно Чикагода болгон новостилерде. 6 убийство болуптур дейт. Суббота, воскресенье 2 күнүн ичинде эле 6 убийство деп. Анан ошо тарап жактарын именно опасный район, ал жака колдон келсе келбей эле койгула окшойт деп эметти да. Барбай эле койгула деп. Билишим боюнча ошо биринчи жылы келгениңде Work and Travel программасы менен жөн эле келип көрүп кетем деген максат менен келген экенсиң да. 2011 келип кеттик. Анда мен Нью-Йоркко келип кеткем. Азамат да келген, Нью-Йорк, ал Чикаго келген. 2011 келип 3,5 ай иштеп кеттим. Анан келип Америкада жакканда сразу. Келиш керек экен деп кеттик. Анан Кыргызстанга баргандан кийин 5-күн жашап элек тиги 3-4 барар менен эле бир 3-4 күндөн кийин эле уже кетиш керек экен дедим. Ошондой эле план бар болчу, экинчи жолу кайра келем деп. Анан 2012 келдик. Ошо ойдон калып калдым, ошо ойдон Америкадан ошо ойдон 12 жыл өттү. Трак өттүк. Тракта 5 жыл иштедим.
тракта иштеп жүргөндө эле ошо мен бир досубуз, кстати, трактан өтүп кеткен. Үчөөбүз келген, биз Азамат кечирээк келген. Үчөөбүз келдик, анан бирөө ушу бир жылдан өтүп кетти, экөөбүз жүрдүк тракта. Анан ал досум болсо мен аудитор болом дечи. Эми аудитор эмес, офисте отурам иштейм дечи. Азыркы учурда Goldman Sachs деген инвестиционный банкта аудитор болуп иштейт. Мен офисте отурам дечи да. Мен башында эле бизнеске кызыкчумун. Эми келгенден жаштардын көбү иштегенге аракет кылышат. Жана кээ бир биздин акыркы Мексикадан келгендер деле тырышып атат, аракет кылып атышат. Бирок булар ошо кээ бир ката кетирип аткан жерлери Американы Кыргызстандагыдай же Россиядагыдай ойлоп алып, кичине атыбызды булгап коюп аткандар бар да. Ал кандай көйгөйлөр, кандай учурларда? Көбүнчө соода саттыкта болот, документ жасаганда болот, бири-бирине кылган мамиледе болот. Мисалы ошол акырын эме кылып атат. Эми бул Америка чоң эме система болгон үчүн буларды 2-3 жылда өзлөрү үйрөтүп тарбиялап коет да. Эмеси бар. Ал Америкада ушундай бир система коюлган. Кайсыл улуттан бол, кандай адам бол баш оорубайт, мыйзамды коюп койгон үчүн бүгүн бирөөнү алдай аласың, башка иш кыла аласың, бирок 3 жылдан 5 жылдан чыгып калат. Уже ушул нерсени корккон үчүн бул кредитный история деп коет. Ошол жерде баары жазылып турат да. Кимди алдасаң, керек болсо квартирага акча төлөбөй койсоң дагы, машинени катуу айдап койсоң, жол эрежесин бузуп койсоң дагы бүт ошого жазыла берет. Бул жерде Америкада ошо адамдын жашоосу кредитный историяга байланган. Эгер карьера өсөм десе, алдыга жылам десе, ошону обязательно караш керек. Көбү ошону карайт, сактаганга аракет кылат, уже тартипке башый башташат. Анан бул жерде жана караштар бар, кара бир тылгандар. Булар ошондой башы оорубагандар түрмөгө кирип чыга берет, анда эмелер жок да. Ал жакка көңүл бурбай койгон кредитный историясы. Ага, көңүл бурбайт, бирок жашоолору төмөн. Жашаган жерлери чындап эле кыйын. Алар ошого көнүп калган үчүн ошол өсө албай атат да ошондон. Бирок кыргыздар, башка мисалы Орто Азиядан келгендердин баары ошо эмесин сактап, өйдө өсүп аткан себеби ошол. Плюстарынан нелери жакты? Өзүңдү бир аз защищенный сезет экенсиң. Мындай полиция келсе, бул жакта 3 мүнөттүн ичинде келет экен. Келгендерди. Бир жолу болду, айдап баратсам, арт жагыман 3 полицейский патруль өттү, барды тең четке качып токтоп турганда өткөрчтү. Бир аз где-то 1 майл айдагандан кийин жолдун чет жагында заправкада ограбление сыяктуу болуптур. Примерно бир 12-15 машинадай чогулуп калыптыр милициялар, полицияларчы. Анан алар чыгарып уже адамды кармап чыгарып бараттыр да. Анан бул жактан ошого плюсу жакты. Мындай плюстардан дагы нени айта кетсем, ДТП бирдеке серьезный моменттер болуп калса, если Кыргызстанга салыштырмалуу айта турган болсо, бул жакта пожарный дегендер биринчи келишет экен. Кайсы ДТП болбосо, пожарныйларда первую помощь бере турган атайын өзүнүн машиналары бар экен. Алар бирдеке болсо, ЧП болуп кетсе, сразу биринчи очередь пожарный келет экен. Анткени система боюнча пока больницалар азыраак болуп калат, пожарныйлардан ушул система катары көп точкаларды ачып коюптур, жакын бири-бирине калып. Пожарныйлар чыгып, первая помощь берип, бүт жардамдарды бергиче анан артынан скоро келип калат экен. Ошого плюсу мындай айтканда абдан жакшы. Пожарныйлардын точкалары баягы скорая помощьке караганда, тез жардамга караганда көбүрөөк экен. Тез жардамга караганда аябай эле көп экен да. Каждый райондордо, каждый майл кылып эле точкаларды ачып коюптур да. Анан кайсы происшествие болбосо, биринчи очередь пожарныйлар келишет экен да. Жакшы туруктуу жерлерге, жакшы бизнестерди койгон улуттар армяндар экен. Калифорнияда абдан көп экен, мындай жакшы күчтүү бизнестер койгон. Бир-эки мэрлердин дагы чыгарган экен өздөрүнүн. Анан ошол ресторандан баягы биринчи 80-жылдары келген окшойт, көбүнчөсү ошолор келип баягы биринчи нелегалдуу иштер менен катуу көтөрүлгөнбү, ошондой деп айтышат да. Бирок негизи биз Американы караганда ошо еврейлер басып болгондо баягы деле мисалы үчүн выставка барып келдик Лас-Вегастачы. Лас-Вегаста билсеңер керек MGM Grand деген чоң отель бар. Казино, отель бүт бар да. MGM Grand кимдики деген суроо пайда болду да. Изилдеп көрсөм MGM Grand вообще эменики экен, армяндык экен. Канча жылдар кийин армяндык экен. Армяндыкы го деп отурсам, бирок MGM Grand ал отель армяндык экен. MGM Grand здание принадлежит еврею. Биз баягы жаткан отелибизде сууну алсак $50 алат экен да. Сууларды коюп тур да. Холодильникти ачсаң $50 дейт. Ушундай правила жазылып турат да. Холодильникти ачыш үчүн $50 төлөйт экенсиң эртең вообще. Вообще шок, биринчи жолу көрдүк да. Сиз кандай отель жаттыңыз? Ошо MGM Grand болчубуз. Биз жаткан мындай эле отель экен, цирк дегенчи. Барсак ресепшн жок экен, барып туруп өзүң онлайн автоматизация, ошол эле человеческий фактор минимум кылып салып туруп, адам жок, келип туруп приложение аркылуу
резервің бар болса сонымен келіп өзің ключ алып өзің кете береді екенсің жағы шарсың. Бізге комната жақпады. Біз вид жоқ екен да, екен свидін деп біраз апгрейд қылып бір $35 қоштық оқшайды. Қоштыққан біраз жоғарыға 21-ші этажға шығарды, ошондан баяғы сфера ал бұлар көрініп қалды да. Анын түшүнгөн каран бардык жеринде биз акча кылган аракеттенип көрөт экен да. Америкада время деньги деген ошол. Любой нерсең акча. Кыргызстандан келгенде бир жакшы кээ бирөөлөр мындай башкача ой менен келип атат. Америкада баардык нерсе даяр. Мен барсам бир офис турат же иш даяр турат дегендейчи жок. Мен тосуп алышат, баардык комфорттуу баардык нерсе баардык даяр деп ойлойт. Ошондой көз караш менен келгендер бар. Анан ал нерсени көрбөй калганда бул жердин баягы акчасы болсо да квартира ала албай калышат. Жанагы нелегал иштерге кирип калышат, себеби документтери жана сот номерлери келиш уже жарым жыл, бир жарым жыл өтүп кетет да. Ошондон анан айла жок жумушту, нелегалдуу жумуштарды издегенге аракет кылат. Ал жумуш азыр кризис болгон үчүн табылбайт. Анда ошол убакта кыйналышат. Анан бияга үй бүлө менен келип алган болсо, үй бүлөдө ошондой кичине чыр чатактар пайда болот. Сен кел дедиң, сен ичип келдиң. Мен келбейт болчумун деп үйдүн ичинде делечи. Капачылыктар. Капачылыктар. Анан эркек керели кечке мисалы сыртта жүрүп, аялдар ошондой иш издеп таппай анан келгенде үйдө конфликттер пайда боло баштайт да. Анан ошону мен көбүнчө айтам, келгендер де келатканда бир жок дегенде жарым жылдык запас менен келгиле. Келгенде эч ким мей кой деп иш тааныштар эптеп табат кээ бирөө. Уже азыр ар бир адамдын 2-ден 3төн таанышы келген үчүн уже башкаларга жардам бере албай калды да. Анан ошон запас менен келип, ар жакты бер жакты карап түшүнгүчө эле 6 ай өтүп кетет. О мындай көздү ачып жумгучу өтөт да 6 ай. Бул убакта жашаганга запас керек болот. Бир критерий бар да, бир стандарттардан өткөн, кандай бир стандарттар менен? Баягы көбүнчө международный стандарт салабыз, бирок башында баягы хасп негизин сертификаттар Кыргызстанда жок да. Мен деген компанияларды Кыргызстандан биз сыймыктанабыз, бирок көбүндө даже жок да. Себеби бул хасп негеде кирбепти да. Хасп Америкада, биз азыр бул жака буюрса неме койдуруп атабыз, упаковочный аппарат. Будет весь упаковка бул жактан производится. Biz уже хаспты киргизели деп атабыз. Жана мага турганда чалганда это хасп да. Хаспты уже эле киргизели деп атабыз. Бул хасп киргенде это дает людям доверие сиздин товарды алганга да. То есть это хасп, это стандарт качества, который происходит процессинг, упаковка происходит да. Таможня киргизгенде ошону карайбы Америка мамлекети бийлиги? Карайт бүт нерсесин, ар бир ичинде эмне бар, кээ бирде медторду салат, немеге железный металлга текшерет, антибиотикке текшерет. Мисалы үчүн мен чын айтсам бир ай мурун бир контейнерге жакын бал келген. Азыр сатканга уруксат мага берилик, холд коюп коюшкан да. Качан убактысы болгондо келип анализ деп беришет да. Ал биз сатпай тура беребиз да. Мына изюм алып келгенбиз Өзбекстандан, аны дагы немеде холдто турат. Тоже анализ кылабыз деп. Холд деген это задержка. Текшерилгенге чейин бир жолу текшергенби башында? Текшерилген. Эми бул неме нормальный эле процесс, анан коркуп неме кереги жок. Это текшересиң, өтөсүң, просто где можно сразу сделай. Алар убактыбыз болбой жатат, күтүп тур деп коет. Күтүп тура бересиң. Ал жактан хас болгондо оңой эле болмок экен да, сатып бермексиз. Стандарттар болгондо жеңилдип кетет да. Неге бул жакта мындай өзүңдү более защищенный сезеткенсиң дейсиң? Баягы соғыс сайтта убийстволор болуп кетиптир го. Ал кандайча более защищенный? Тааныштар айткан боюнча ал жакка киргенден сени кечинде полицейскийлер көрсө, то что местный эмес экенин сопровождение менен чыгарып коюшат алар райондордон деп. Кээ бирки случайлар болуп турду, ошентип атайын чыгарып коет, что происшествие болуп кетпесин, сен менен бирдеке болуп кетпесин деп эле чыгарып коюшат. Ал жакта деле жүрүшөт дейт, бирок именно безопасный жактар все же өйдө жак экен да. Бойдоктор болсо өзүнүн жанына бир айына мисалы канча $2000 санап туруп 6 айга чейин $12,000 менен жок деген запасын беришет. Келсе мындай кыйналбай бутка туруп кетет. Бирок андай акчасы болгондор көп го бизде. Ошо кээ бирөө келип атат ошондой акча менен, бирок көбү эчтекеси жок келет. Нөл. Бар андайларчы. Бирок ошондой болуп деле таап иштеп кеткендер бар экен. Көчөдө 1-2-3 күн жаткандар бар экен. Көчөдө калып калгандар. Ошол эле кыйналышты. Көбү кыйналды, урушкан, талашкандар болду. Бирок эме кылып кетип атат, эми жашап кетип атат. Эми ошону жашоодо элестетсек да, аябай кыйналып калып атышат. Билишим боюнча силер азыр кирген Жолдош Азамат экөө уюштурган компаниянын мүмкүнчүлүктөрү бир чоң компанияга 3000 точкасы, магазиндер, торговый центрлер болгондун 250-сүнө кирипсиңер.
Жеолоско айтат. Жеолоско эле? Ошол боюнча айтып берип койсоң, бул биздин өндүрүшчүлөр үчүн дагы бир Азыр Альбертсон деген корпорация бар. Ошол корпорациянын 3000 магазини бар. Биз ошонун дочерний компаниясы Жеолоско деген. Ошолордо биз абрикос киргизгенбиз. Ошо азыркы учурда сатып атышат, чернослив да киришкен, жакында изюм алып баштады. Биз үчүн тоже бул жакшы рынок, себеби биз мунун атын колдонуп, кийинки степке, шагка кылганыбыз жеңилирээк болот да. Себеби экинчи магазинге барыш үчүн мен Жеолоскода кирдим, ребята. Давайте десең, окей дейт да. Баягы меньширээк, баягы деле бул жакта деле связь атпайбы? Жеолосконун тааныштары менен тиги таанышка чыга алам да. Таанышка чыгып, мондай бул кандай деп айтсаң жеңилирээк да, түшүнүшөт. Бул ишенди, значит биз деле ишенсек болот деп. Негизи кандай деп ойлойсуз? Ушул жака иммигрант катары ушинтип келген мындай глобалдуу караганда Кыргызстанга канчалык пайдасы бар? Биз жарандарды жоготуп атпайбызбы? Мунун эмес. Болгондо да эң күчтүү учурдагы жарандарды. Мунун жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар да. Жаман жагы эмне? Кыргызстандагы күч, жаш муун сыртка кетип калып атат. Кыргызстанда эме болбогон үчүн, ошо өзүн көрөт, өзүнүн жолун таба албаган үчүн. Жакшы жагы кичине келечекке умтулуп, бул жерге жакшы иштерге орношо турган болсо, жакшы айлыктарды таба турган болсо, бул жерде мисалы бир үй бүлө Кыргызстанда бир канча үй бүлөнү багат да. Ата-энесине акча жөнөтүп атат, бир туугандарына жөнөтөт. Жөнө достору деле кээде сурайт, бирок бул жердегилер кыйналып атат. Кыйналып, ошону бели ооруп, көзүнүн майы эрип, эме кылып жөнөтөт. Кээ бир Кыргызстандагы туугандарыбыз деле мындай ойлойт да, Америкада жүрөт, момчу акча табат, бир айлыгы бир 5-6 миң доллар экен, мага бир 500 доллар, 200 доллар жөнөтүп койсом эмне болмок эле деп ойлогондор деле бар да. Бирок ошону табыш үчүн бул жерде абдан кыйын экен чындап. Жалкоолор үчүн болгон мамлекет эмес экен да. Бул жер жалкоо үчүн эмес. Эмгекти сүйгөн, эмгектенген акысына жете алат, ошол жагы бар. Эмгектениш керек только. Жалкоо болгон адам бул жерде бомуш эле болуп калат, эчтеке кыла албай калат да. Бир жыл ичинде кандай объем сатыш кылдыңар? Булар мына 9-10 айда. Примерно канча объем сатып алды ошол магазин? Айга чыга элекпиз да. Биз февралдан баштап кеттик. 6 ай. 6 айда канча объемдук сатыш кылдыңар? Бир эле продукту. Бир 100 тоннанын тегереги болду окшойт. 100 тоннанын тегереги, ал кандай сумма? Бир канчасы? Ар кандай 300-400 миң тегереги болсо керек. 300-400 миң доллар да. 300-400 миң доллардык эгер бир компания абдан сонун стандарттары менен, сапаты менен силер коюп берген критерийлердин алкагында кылып берсе, иштешке ыңгайлуураак беле дейм да. Силер азыр кайсы мамлекеттерден алып келатсыңар? Биз азыр Черносливди Өзбекстандан алып келебиз. Чернослив бизде дагы бар да, Кыргызстанда дагы бар да. Бир Кыргызстан Чернослив чирип кеткен, биз алып келген. Полный чирип кеткен. Кыргызстанда бир-эки производитель бар, ошол мен угулса, наверное, эсимде болсо керек. Алып келген полный чирип кеткен. Биз полный минуска кеткен. Бүт туртканбыз мусорго. Черносливден бүт туртканбыз. Ошондон кийин Өзбекстандан алып келе баштадыңар. Өзбекстан дүйнө жүзүндө 5-орунда Чернослив экспорт боюнча. Дүйнө жүзү боюнча 5-орун. Уже ишенесиңерби, компанияларга мен деле ишенбей калдым да. Кандай компанияларга? Кыргызстанда компанияларга. Ишеничүү компанияларыбыз бар. Бир-эки ошолорго ишенебиз. Жаңы компанияларга ишенбей калдык. Дагы бир көп эле случайлар болот. Товар менин таанышым деп берет, келгенде бит болбой калат да. Баягы күндө биз консулубузда келип, магазиндерди кыдырып сүйлөштүк. Балким биздин чоңдор угуп атса дагы биз сунуш жасаганбыз. Давайте неме, логистический центр курабыз депчи. Нам бизге неме, эч нерсе бизге жардам бергиле, биз рынокты уже билип атабыз да. Бизге жардам берип, жолдорду баягы жеңилдетип берсе, экспорт жолдорун. Өзүбүз ошол логистик центр курулса, биз аркылуу башка компаниялар келсе, көп нерсе өзгөрүлсө керек да. Мисалы? Мисалы үчүн көп фермер стандарттын эмне экенин билбейт да. Бирөөнү айтабыз, ал буга айтпайт да. Бул эле билет да, бул кала берет да. Тиги жакта биз өзүбүз болуп, моуну мантип кылбайсың, муну мындай кылып кыласың, моуну мондай кылып кыласың, моуну антибиотик текшересиң. Бүт нерсени баягы биз өзүбүз опытыбыз менен бөлүшүбүз керек экен да. Мен кыргызым, бул дагы кыргыз экен, ошого бул мага жардам бериш керек деген күтүүлөрдү дагы кармай эле койгон оң окшойт дейм да.
баягы жардам берсе эч ким сага жардам бергенге мажбур эмес. Жардам берсе абдан ыраазы болуш керек. Эгер жардам бере албаса, баягы чоңойгон адамдын көз карашын алышыбыз керек экен, жоопкерчиликти өзүбүзгө алышыбыз керек экен да, өзүн жашоого. Ошол нерсеге бир оюн болушун айтып кетүү боюнча, сизде дагы ушундай көйгөйлөр боюнча бир болсо керек ойлорубуз. Эң көп болгон көйгөйлөр. Кыргыз болгондон кийин бизде ушундай нерсе болгон, кыргызга жардам бериш керек. Кыргыз бир нерсени күтөт. Бул каныбызга сиңип калган нерсе болуш керек. Кыргызстандагылар чындап эле бир күтүү менен келишет да. Анан кээде ошол нерсени көрбөй калганда таарынат. Мен ойлойт элем, негизи Америкада эч кимге таарынбаш керек. Негизи кайсы эле жерде болбосун, адам мүмкүнчүлүгү болгон жерде барып жардам берет. Эми бере албаса аны деле туура түшүнүш керек да, себеби ал анын мойнундагы милдет деле эмес. Ага жардам бериш. Качан колунан келсе жардам берет. Туура бул адамдык парыз катарычы. Баягы милдет эмес десе дагы ошо туура эмес түшүнүп калат деп этияттап сүйлөнгөнгө аракет кылып атам, бирок чындап келсе ар бир адамдын өзүнүн жашоосу, өзүнүн жоопкерчилиги бар да. Эч качан өзүнүн жашоосун башка бирөөнүн мойнуна адам илбеш керек. Өзү аракет кылыш керек, өзү жетиш керек. Бирок ошол убакта бирөө колдоп аткан болсо, жардам берип аткан болсо, албетте буга алкыш да, кубанып, кубатташ керек. Анан дагы бир нерсе, биз бир кыргыз катары, бир мусулман катары дайыма колубузду жардамга сунганга көнгөнбүз да. Каныбызга сиңген. Бул жакшы сапат менимче. Ошон үчүн кыргыздар бияка көп келди да, бири-бирине жардам беришти. Мисалы тааныбаган эле адамга, мисалы мен болой, мен жанымдагы адамдар аябай эле көп күбө болдум. Тааныбайт бир адам, бирок жардам беришет. Акча болсо акча берет, квартира болсо квартира кылышат. Көп эле жардам беришти. Бул биздин жакшы элдин өзүнүн улутубуздун жакшы сапаттарынын бирөө да. Анан келип аткан адамдар да кээде ашыкча эмени күтүп алат. Камкордукту күтүп алгандан анан ошону көрө албай калса, анан таарынып башташат да. Ошо айтарым, жардам берген, колунан келгендер жардам берсин. Келгендерде көп, мисалы, башкага жүк болбой, мен өзүм аракет кылайын, бирок жардам берсе кайра рахматымды айта алам деген түшүнүктө болуш керек деп ойлойм. Бул силер чыгарган респе? Бул болсо ошол биз азыр бул жактан упаковка кылып атабыз деп атабыз го. Полный товарлардын баарын бул жактан упаковка болот. Гречка, мречка, горох, ристин түрү. Бул лазер рис, бирок ристин дагы башкасы да келет, арзаныраак ристери. Аларда бардыгы моундай упаковкада Чикагодон чыгат. Бул болсо неме, жаңы идея биздин Кыргызстандагы ишкерлерге, это консервированный плов. 2 жылдык срок годносу менен. Мен бул жеп көрсөк, аябай вкусный экен, даамдуу. Азыр биз дагы дизайндан иштеп жатабыз. Буну ким силер өндүрөсүңөр, жасайсыңарбы? Өзбекстандан өндүрүшөт. Биз алардан сатып аласыздар. Иштешип атабыз. Бул это плов бир эле вид, но можно ар кайсы тамактарды консервация жасаса болот да. Жакшы идея экен, Да, жасаса, неме, ушундай кылыпса биз алып сатып беребиз деген ойдойм. Тамактарды консервация кылсаңыздар, достор, ишкерлер бар болсаңыз көрүшүр. Бул жактан экспорт кылып Американын базарына киргизип бергенге силер кызыктарсыңар. Ол жагын карашып көрсөңөр. Эт менен болбош керек. Эт жок. Эт болбойт. Неге эт бузулуп кетеби? Жок, эт Разрешение да жок. Азамат, жолдоштун партнеру, абдан занятой жигит. Өзүң жөнүндө кыскача тааныштырып коесуңбу? Эмне кыласың, кандай жүрөсүңөр? Менин атым Азамат. Ошо жолдош экөөбүз ушу башталыштан бери көптөн бери иштешип жүрөбүз. Эми камерадан качкандан деле эмес, эми башында негизи Арашанын негиздөөчүсү жолдош. Кийин эле ошо жетишпей, жардам керек, чогуу бололу дегенден эле мен где-то бир 6 айдан кийин где-то кошулгам. Жолдош уже башынан эле интервьюларга кирип, лицо компания болуп аткандан кийин мен деле түртө берем, жолдош эле чыксын. Эми да биз жолдош көзүкү да ошо баары распределен. Бир киши негизи монун баарын иштеткенге жетпейт. Биздики башка дагы ар кандай проекттерибиз бар. Ошон үчүн жолдош көзүкү баары бөлүнгөн. Жолдош больше фронт-энд, айтилердин термини менен айтканда ошо асты жагындагы ошо продажаларды, товарларды поставщиктер менен сүйлөшүп, ошолор контракттарды түзүп, ошолордун баарын кылган жолдош карайт. Мен больше арт жагын карайм, чтобы все более-менее плавно работало, да. Ошондой болуп бөлүшүп алганбыз, и Кудайга шүгүр, уже 5 жылдан бери вроде өзүңөр деле айланып көрдүңөр окшойт.
вроде жетишкендиктер Бул бар. бир эле склад экен. Мындан тышкары дагы бир warehouse бар дедиң, ал жакта да товарлар келип турат. түрчү сактайбыз да көбүнчө. Ал жакта склад бар, анан ошо жолдош айтып кеткендей чоң Джевелоско деген компания менен иштейбиз. Алардыкы уже отдельный склад да. Это получается 3 складыбыз бар. Бирөөсү болсо Джевелоского, ага сразу прямой алардын складына кетиребиз. И өзүбүздүн 2 складыбыз бар. Башка. Мындан тышкары. Анан ошо адамдар ар кандай болот экен, кээ бирлер бул жакта эле калып калган болот экен, кээ бирлери кайта кетем деген максат менен экен. Анан Мексика аркылуу келгендер, көбүнчөлөр бул жакка келгенде ошо канча жылдан бери бул жакта жүрүшөт, аракет жасап ошо грин картаны алганга деп. Алар деле көбүнчө тааныштар менен жолугуп калып сүйлөшүп калсам, байкелер менен жолугуп калсам, 6-7 жылдан бери жүргөндөр бар экен. Алар деле ошо грин картаны алса эле сразу Кыргызстанга кайтам деп. Грин картаны алгандан кийин жарым жыл ал жакта, жарым жыл бул жакта жүрсө болор эт да. Жүрсө болор эт да, ошентип алып анан Кыргызстанга кайтам деп көбүнчөлөр жүргөндөр бар экен. Ошо атак кыргыз элибиз биздики 3 профессияда экен. Логистика, доставка, анан тамак аш менен экен. IT жак 4 Биздин фермерлерибиз менен иштеш керек болуп калды да. Биз уже мындай уровеньге жетип калдык да. Америка всё. Потолокто бир ценаны коюп коет, аласыңбы деп отура берет да. А биздин учурда, азыркы учурда биз уже брендибизди какой-то бир уровеньге жеткирип алдык. Жаман көрбөстү фермерлерибиз, бирок балды мен этикетти коюп туруп, любой бал куюп берсем, Арашандын балы деп элдер центете берет да. Ошол биздин тияктагы немелерибиз баягы Снабжение кылган, неме кылгандар. Өндүрүш. Өтө кымбаттатып мындай не кылат да, это. Зачем андай дейм да? Биз объемдорду биз 100 эсе көтөргөнгө колубуздан келет да. Кылып коебуз, мен кылып алга да жетет да, кетип коет да. Анткени тааныштарыбыз көп, көптөгөн тааныштарыбыз бар, кишилер бар, көп адамдар менен таанышбыз. Связь деп атпаймынбы? Связьдар Кудайга шүгүр көп эле да. Чоң уровеньге жеткиребиз. Бирок баарыбыз бир лодкада болбойбузбу мындайчы? Бирөө ит кылса эле ит боло берет да. Биздин кыргыздардын эң бир жаман жери баягы неме да. Азыр сатам, болду. Эртеңки күнү ойлошпойт. Бир уровеньде акырындык менен жана кумушка чогултканда иштесек, чоң нерсеге жетебиз да. Жаңы келип бул жерде иштейин деп аткан, келип бир аз жайгашып жашап турайын, же иммигрант болуп бул жакта калам деген жаңы келип аткан кыргыздарга кандай түрдө колдоолорду көрсөтүп жатасыздар ушул коомдук борбор катары, KCC катары мисалы? Мен жана башында айтып эме кылбадым, биз негизи миссиябыз, максатыбыз келген мигранттарга жардам берүү ниетинде ачылган эмес да. Негизи баштап кайтып кеткенде ошо ушул жердеги жашап аткан кыргыздардын биримдиги, ошолордун келечеги депчи. Анан 2 жылдан бери бул эме менен биз кааласак, каалабасак эме кылып атабыз. Жаңы келген кыргыздарга жардам көргөзүү, алар менен мамиле кылуу, аларга жол көргөзүү уже 3-чү бир милдет мойнубузга жүктөлүп калды да, өзүнөн автоматтык түрдө элечи. Ошо башында келгендердин баарында ошо биз квартира жагынан, жумуш жагынан колдон келишинче аябай эле жардам көргөздүк. Комьюнити деле, башка мекендештерибиз деле. Анан азыркы убакта ошо келип аткандар деле көбү тааныштар болгон үчүн бири-бирине чалат, келет. Анан биз аларга көбүнчө эме кылганыбыз, кээде юристтерди чакырабыз бул жерге, семинарларды өткөрөбүз, Америкада кантип жашаш керек, өзүңдүн укугуңду кантип эме кылып коргошуң керек, же кантип жашап кетиш керек, сен келечегиңди кантип курушуң керек сыяктуу семинарлар болуп турат. Ошол жерге чакырабыз, бирок тилекке каршы көп келишпейт. Анан качан кыйынчылык түшкөндө келет, жекеме-жеке көп келишет да. Мындай жалпы биз уюштурган программаларга алардын келип аткандагы максаттары бар эле, биринчи 2-3 жылда бутума туруп алайын деп эле иш менен алек болгон үчүн буга убакыттарды деле бөлгүсү келбейт да. Анан бир сунуш кылып кетсе болот да. Сунуш, мен сунушум ошо келгендер негизи маалыматтарды эмеден алышат. Кулактан угат, тиги досунан угат, бу досунан угат, ошону менен эле кете берет. Бирок негизи чындап келгенде Америкада чындап эле кантип жашаш керек, эмне кылыш керек, бул толук маалыматты балким элчиликтин сайттарында болушу мүмкүн, интернет булактарында көп эле маалыматтар бар да. Муну орусча деле тапса болот, кыргызча деле тапса болот, өз кайсы тилди болсо ошол аркылуу тапса болот да. Азыркы убакта англисчесин таап деле которуп алса деле эмелер бар, мүмкүнчүлүктөр көп да. Ошон үчүн жакшылап ойлонуп эме кылып келгендер жакшы да. Чындап эле бир жерге көчүп барып аткандан кийин бул жашоо.
анализдеш керек, изилдеш керек. Группалар бар экен, Telegram группалар. Ошол жерде кээ бир туура эмес маалыматтарды колдонуп алып ошон үчүн эме кылат. Мисалы, мен келдим деп коеюн, өзүмдүн тажрыйбамды эле бөлүшүп коем. Бул баарына жарай бербейт да. Балким 5 кишиге жарашы мүмкүн. Же мага окшогон адамдаргачы. Жок, бул жердин мыйзамы, бул жердин жалпы бир эмелер шарттарына жараша конкреттүү ошо маалымат берген эмелерден алыш керек. Бул ошо мамлекеттик департаменттер болот, мыйзамдар болот, юристтер болот. Ошолор аркылуу кеңешип келгендери жакшы да. Анан мындай айтканда ушак аркылуу же ооздон оозго өткөн сөз аркылуу келгендер ошентип кыйналып калгандары болуп атат. Тилекке каршы. Үстүндөгү мына башка рис окшойт, мына түстөгү. Ошол эле. Ошол эле. Черносливдин каралары чыгып кеткен да. Консервированный плов 2 жылдык сурагы менен. Дамыкын? Черносливдин кош деп көрсөң? Башкача экен да. Ысыкка. Жолдо жүргөндө ысып жесе болот экен. Тогу чыкканда. Тракистер да ошентип жолдо жүрүшөт да баары. Плов сагынганда алып туруп мындай 4 түрү болот. Биз сатып атабыз да. Кээ бир адамдар кантип кылышты билбей кыйналып атышат да. Ызык сууга салып койсо да болот, анан микроволновкага салып койсо болот. Мына уш турушуна ысык суу салып коюш керекпи? 20 мүнөт. Анан ачып жей берсе болот. Же болбосо Хайкингде да? Хайкингдегилер ушундай окшойт. же болбосо микроволновка. Микроволновка кылса болот да. Көрүүчүлөргө бир месседжиң бар болсо, бир сөздөрүң бар болсо. Америкага келем деген кыргыздарга мен Америкага келгиле дейм. Баягы кыйынчылыктар болот, бирок Америкага келген адам 3 жылда аябай өнүгүп өткөн да, башка адам өзгөрүлөт экен. Анан Кыргызстанда келем деп аткандар болсо, келгиле, виза жолу менен турист тигиндей ишсам, келсеңер башында кыйналасыңар, бирок анан бутуңузга туруп кетет дейм да. Эң жакшы жери келген адам өзгөрөт экен да. Адам өзгөрсө, бизде коом өзгөрөт. Коом өзгөрсө, анан мамлекет өнүгөт да. Ошон үчүн бардыгын келем дегендер келгиле, пландарыңарды коюп, кыйынчылык болот, бирок өтсө болот дейм. Фермерлер кыйналып атсаңар, бандай информация таппай атса, биз менен да байланышсаңар болот. Сбыт жагы жок болсо, биз менен дагы чыгып, неме кылсаңар болот, биз жардам беребиз. Алганга, сатканга. Если мамлекет жагыбыздан бизди көрүп аткан кишилер болсо, биздин ошо пландарыбыз бар. Логистический центр ачканга. Если как-то бир жолуп, немети азырда ошо процессин жасап атабыз. Бул центр ачылса, бул мамлекетке дагы чоң пайдасы болот го деген ойдобуз. Жаштарыбызга билим, ыймандуулук, иштегиле, аракет кылгыла, эч качан неме токтобогула. Өзүңүздөрдүн целиңерге болсо, мечта да, мечта мечта башында, анан мечта барып целге айланат го. Ошондойду эч качан мечтать этпегин унутпагыла. Ошол анан Америкага келсеңер, Арашан товарлары биздин эле товарлардан эмес, мисалы үчүн башка деле товарлар бар да, биздин эле Кыргызстандан просто Шоро деп турат, Сонун деп турат, же болбосо дагы бир башкалар, Нитро деп өзүбүздүн товарларды алып турсаңар, бул бизге эле эмес, бул элибизге, жерибизге дагы жакшы салым болот да. Сиздин убакыт бөлүп бергениңизге чоң рахмат. Жакшы бир аз убакыт болсо да биз мындай пайдалуу нерселер сүйлөшүп кеттик деп ойлойм. Рахмат, Омар мырза. Сиздин айта турган бир акыркы көрүүчүлөргө бир сунуштарыңыз, сөзүңүз бар болсо айтып кетсеңиз болот. Акыркы мен ошо сага да рахмат, ошентип келип эме кылдым. Биз кыскача ошо колубуздан келишинче кыскартып айтканга аракет кылдык. Анан жалпы мындай кенен суроолор болсо, мындай эме кылабыз, буюрса жооп бере беребиз келечекте дегендей. Анан биз Кыргызстандагы мекендештерибизге, көрүүчүлөргө айтарыбыз эмне? Биз Кыргыздын атуулубуз, Кыргыздын жараныбыз, баарыбыз мекенибизди, элибизди жакшы көрөбүз. Ошон үчүн дайыма жакшылыктарыбызды алдыга чыгаралы, катачылыктарды моюнга алып оңдойлу, эмгектенели, илим билимди алышыбыз керек. Биз өсө турган болсок, илим билим менен гана өсөбүз, башка бирөөнү сыйлоо менен өсөбүз. Адам акысы, укугу деген нерселерди баалай билишибиз керек. Кээде Кыргыздын эмелерин айтып калабыз го, кыргызча депчи. Негизи Кыргыздын эмелери жакшы нерселер көп. Анан постоянно жаман нерсе болсо деп Кыргыздын атына келип такайбыз да, кыргызча болуп калды буягы депчи. Ошол нерселерден арылышыбыз керек да. Мисалы немис деп биз кээде так жүргөндү, туура жүргөндү же мындай жакшы иш аткаргандар демебиз. Немистей болгон адам депчи. Биз мисалы Кыргыздын эмнеге атын ошондой чыгарбашыбыз керек. Ошону жалпы элибиз ошону мисалы чыгарса, жакшы жактары менен болот. Аракет кылыш керек, эркин колдонуш керек, сабыр кылыш керек, эмгектениш керек. Рахмат.
Бул жерде жалкоолор кыйналып калат десеңиз Америкада. Олар кыйналып калат.